Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Assalamu alaikum dostlar. Bugün 14 may. Moskvadan baranlarga salam. Bugün 14 may. Mekendeşler kolda uçtabına barıp içine bolsa da öz salımımды koşup geldim. Ошол жерде болгон сезимдерим менен сиздер менен бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Саат 10-да жумуш башталган. Телефон саат 10-дон 2-ге чейин тынган жок. Бирин алсак бири өз 4 телефон бар. Тынган жок. Чындыгында балалуу эжелерибиз, карындаштарыбыз аябай кыйналып атыптыр. Анын арасында ковид менен ооругандар бар экен. Мен мисалы бүгүн экөө болду. Ковид менен ооруп, айыгып чыккандар. Көбүнчөсү биз 80% балалуу биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз. Менин эң ойлонуп турган жерим мына жер болду. Зуну кылган адамдардын 95% биздин карындаштарыбыз, биздин эжелерибиз экен. Мен мунан эмне кылсам? Биз эркектер мына экенбиз да. Өзүң чала бер деп эркектер намыстан өзү акча таап келбейбиз, бирок намыстанат экенбиз сурагандан дачы. Аялдар өзүнүн балдары үчүн, өздөрү үчүн тартынбастан азыркы абалды туура түшүнүп, бизден жардам сурагандар болду да. Мен ошону гана айтып койгум келди. Ошол дагы кайталап коем. Бүгүнкү күндөн менисменде зонуккандардын 95% биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз. Эркектер чалбайт экен. Эркектер намыстанат да. Уялат. Мен кантип ошону сурайм дейт. Өзү жатат. Ошондуктан кыйналгандар аябай көп. Мен бирок өтө бош экенмин дагы. Ошол жердеги балдар дагы күлүп атты. Болду. Не десе болду. Болду беребиз. Бирок арада иттет болуш керек экен. Бизге кадимкидей чыгып алып догурунган биздин бир туугандар жок эмес, бар. Неге бербейсиңер, неге которбойсуңар? Андай дегендер да бар. Бирок алар өтө азчылык. Основном рахмат айткандар бар. Ошону сиздер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Москвадагы мекендештерди колдоо штабын сиздер колдоп коюңуздар. Колунда бар агалар, элер, инилер, карындаштар. Себеби бизге азыр өтө көп болуп атат. Кайрылгандар. Не дейбиз эми? Москвада 1 миллион кыргыз деп койсок, ошонун 10% кыйналган болсо дагы 100 миң кыргыз кыйналып аткан болот да. А так андан көп. Мен дагы кайталайм. Биздин эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбыз. Эркектер сурабайт экен, эркектер западлода. Аялын маршруа деп коет экен. Ошондуктан эркектерге болойлук, аракет кылайлык. Бирдеке керек болсо өзүбүз тапканга аракет кылайлы. Аялдар сен таап кетебизден. Мүмкүнчүлүгүбүз жок, баягыдай инвалид, мунжу болсок, анда башка кеп турабы. Ошондой туугандар, бүгүнкү мекендештерди колдоо штабынан ичине болсо дагы билсем 60 заявка кабыл алынды да. Общий мекендештерди колдоо штабы 1 миллиондон ашык сумманы 500дөн ашык үй бүлөгө 2000 рубльден таратты.
Мекендештерди колдоо штабынын иши боюнча бир аз маалымат берип кетейин анда. Көрүүчүлөр көбөйүп калыптыр. Бир болсо 1,5 группадан бөлүшүп койгон. Биздин ошол жалпы бир номерибизге 8ден башталган 8800 деп. Ошол номерге чалышат. Биз алабыз. Алгандан кийин аны тактап биз анын WhatsApp номерин алып калабыз. Категорияга бөлөбүз. Биринчи ковид менен ооругандар, экинчи балалар. Анан биз аны бөлгөндөн кийин алардын WhatsApp номерин алабыз дагы. WhatsApp номерден биз немеге чыгабыз. Видео вызовга чыгабыз. Видео вызовтан биз тактайбыз. Чын эле ошолбу же ал эмеспи деп. Тактагандан кийин биз дагы айтабыз. Балаңыздын, өзүңүздүн, жолдошуңуздун паспорттарын берип коюңуз. Эгерде ковид менен ооруган болсо, справкаларын сурайбыз. Боюмда бар десе, справкаларын сурайбыз. Ошолорду такталгандан кийин биз акырында Сбер картаңызды жөнөтүп коюңуз дейбиз. Анан Сбер картасын бизге жөнөтөт. Жөнөткөндөн кийин 2-3 күндөн кийин ошол бизге салым кошуп аткан адамдардын акчасынан жалпы фонддон 2000 рубль которуп коебуз. Буга чейин 500ден ашык үй бүлөгө 2000 рубльден берди. Акырында айтарым, урматтуу мекендештер, жердештер, ушул жалпы эле не только мекендештер штабын эмес, жалпы мигранттарды, жалпы кыргызстандыктарды эгер колуңуздардан келсе колдоп коюңуздар. Чындыгында кыйналгандар өтө көп. Биз кыргыздар андай элбиз, мындай элбиз деген менен биз намысуу дагы элбиз. Көп адамдар бирок айта албай жүргөндөр өтө көп. Ошондуктан мекендештерди колдоо штабына кошуп бериңиздерди. Комментарийга жазып коюң буюрса, ошол шотторубузду башкаларына. Ошол туугандар, барыңыздарга ийгилик. Москвадан Максим Баткенский болду. Оразаңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Жаштар, жана мен кичине өз жөнүмдө кичине эмелерди жиберип идим элем. Силер аны туура көрүп, мен морекилерди моралдык укугум барбы, ушуларды критиковать эткен дегенге өзүм кичине силерге информация берип коеюн. Мына көрүп алла, мореки мясо Советский Союз куруп берген килейге мясокомбинат болчу. Алач кебетесин, колуңар сыңгыр, морекилерди оңдоп, азыр жөн заманбап мясокомбинат куруш керек деп кыйкырып атышат да, карагылачы. Эмне деген муну зданиялар талкалап салышты. Мындай здание курулабы азыр? Жизнь курулбайт. Азыр курулганыңар бат эле сынып калат. Карагылачы. Карагылачы муну. Карагылачы, мина түшкөндөй да. Жаштар, бул Советский Союзга бизгечи укмуш байлык таштап кеткен. Бул жанагы Акаевдин бийлиги алып келип, прихватизация кылып, талкалатып салды. Эмне үчүн Белоруссия сактап калды, үчүн Өзбекстан сактап калды. Биз жанагы ученыйларды алып келип алып, мына кылган иштер. Мына кантип анан Акаевди, Бакиевди, ошолордун жакындарын, кайдагы академик деген наамдарды аласыңар, карачы. Эмне деген наамдарды берилип атат ошолорго. Карагылачы. Эмне деген бияка мина, бияка согуш болгон, жана Сирияда ошондой эме болуп, мына картина. Биздин кыргыздардын жана бийликтеги кылгандардын иштери. Жаштар, силер Советский Союзду деген жамандабагыла эч качан. Наоборот, карагылачы, кандай өнүкүп туруп, күлөдөп таштап кеткен нерсени талкалашкан. Мына турган забор. Мына яктагылар бузуп атат. Мына могуларды камаш керек, булар соттош керек. Мунун бар мойнун илиш керек. Бул акционерлерди кайда жиберишкен?
өкүнүштүү да өкүнүштүү жүрөгүмө бир күнү жүрөгүм кармалып өлүп калат. Силер ойлогула мени жалаң эле жаманчылык издейт экен деп. Мына бышып күйгөн үчүн ушулардын баары тартып атам.